家生风，龙飞燕凤绕柱，麒麟望苍穹。那大屋顶儿红柴门，让我放心穿越了时空。四合院里雕花窗，带回了儿时的梦。绿柳垂白蛐蛐儿叫，海棠花儿红，海棠花儿红，海棠花儿红。汉与青蛙护城河，抬眼看风筝。我在那牌楼前，感受祖先的光荣。我属龙，站在这龙的京城。我属龙，站在这龙的京城。脚下时时传来的轰鸣，岁月的阵阵传来的热浪，它撞击着我的心，它撞击着我的心啊，它震颤着我的心。Gel oğay. Ata, apa, salamатсыздарбы? Мен Болду. Келелек жатып эле ата апа дейсиң. Али эрте. Yar, Петя көрүнбөй, каяка барып келди? Эми келе калып, бул эмне кылганыңар? көрүнбөй кеткеним ягыр мени камап таштап, мен азыр аракты койдум. Ошондон кийин мени кое берди. Seni kamap таштадыбы? Аракты ичине эле койдуң бу? Кантип жалган айтат элем. Менде азыр шарттуу рефлекс пайда болду. Аракты ойлосом эле болду. Бирөө денеме бир нерсе сайгандай, арам нерсе жутуп койгондой дене боюм титиреп чыга келет. Негизи мындай, ата апа, мен да амал таба албагандан кийин китепте айтылган кеңеш боюнча байкап көрдүм. Мен ага ар жолу рюмканы колуңа алганда, рюмкадагы нерсени арак эмес, кайра кыймылдаган курт деп ойло. Аны ичкениң курт ичкен менен бирдей дедим. Амалың чын эле жакшы экен. Чынында оңой эмес. Чын эле. Жарайт. Жарайт, бери кел. Жүрү мени менен. Жарайт, жакшы болуптур. Сенин аракты койгонуңду куттуктап коелу, макулсуңбу? Мениби? Сени. Күтө тур. Жарайт анда. Куттуктагыла. Мен чын эле кыйын экенмин. Барып, арак алып кел жумконун арагынан. Мага арак бересизби? Бүгүн бир рюмкадан ичебиз. Эң акыркы рюмка. Айтор аракты койгон экенсиң. Аракты койгонуң үчүн кана бир жакшы арак, мутай арагы. Биринчиден ичип коеюн. Бул мага берген эң акыркы рюмкаңызбы? Акыркысы. Аракты коюп турсуң го. Азыраак ичсең эч нерсе болбойт. Ич.
Мен мындан ары арақ ішпеймін. Яғырдың алдында ант бергенмін. Яғырдан эми айрылгым келбейт. Айрылгым келбейт. Жарайды. Азамат екенсің. Жігіттік намысың бар екен. Ай, чочутуп жибердиң го кишини. Коркутасың да. Петя аракты эми койгондо дагы аракка кыйнаганы эмнеси деп чочуп кетпедимби? Мени сынаган экенсиз да, э? Ооба, сени сынагам. Ата, апа. Петя экөөбүз акылдашып койдук. Нике күбөлүгүн кийинки аптада алмакчыбыз. Жакшы. Я Яр. Петя. Экөөңө тең чын эле оңой болгон жок. Ал эсимде. Кичинекей кезиңде өтө тентек элең. Сени кыртышым сүйбөй, бирок атаң биздин Ярды өзгөчө жакшы көрчү эле. Мага дайым Ярды бала кылып алсам кантет дечи эле. Мына акыр башыңар кошулду. Эметеге жашоодогу атаңдын арбагы менимче разы болот. Сөзсүз разы болот. Петя, Яр, экөөңдүн башыңар акыры кошулду. Эми жакшы жүргүлө. Ата апа, бизге батаңыздарды берген болдуңуздарбы? Батабызды го бердик. Бирок дагы бир иш бар. Мынакей, менин коркконум бул. Петя аракты койгонуң менен эч бир кесиптин четин кармай албадың. Яыр, мына сен дагы жумуштан бошодуң, туруктуу кирешеңер жок. Мындан кийин кантип жамбагасыңар? Петя, сен жогорку мектепти бүтүргөнсүң да. Бул жерден бир кызмат таап иштесең болот го. Албетте болот. Сөзсүз кызмат табамын. Туура. Бул ишти Петя экөөбүз да акылдаштык. Жаш эмеспиз да. Жакшы кызмат таба алуубуз кыйын. Бирок үйдө онап олтура берсек да болбойт да. Такыр болбосо даараткана тазалап, көчө шыпырабыз. Майда чүйдө жумуш иштейбиз. Кандай болгон күндө да жан багуунун камын жазайбыз. Петя экөөбүз кайра бириккенден кийин бир нерсеге көзүм жеткендей болду. Тырышчаактык табышка жетелейт деген чын экен. Ошондуктан келечегибиздин нурлуу боло турганына ишенемин. Ай, кызым-ай. Мына кызымды кара. Петя, сен келгенден бери кызым сөздү жиг-жиги менен, орду менен сүйлөгөндөй болду. Биздин Яр көкүрөгүндөгү черден бирөтө ылайыкты. Эжеке, устатым айтты. Бул үйдү сатпаптыр. Кооздоп койгонуңар жөн сыяктуу. Баузу мага сатып бермекчи болгон. Бирок сатып бергенди коюп, орго түртүп кое жазсады. Үйгө сатылбады. Бир эсептен бул да туура болду. Азыр Бейжиндеги үйлөрдүн баасы асманга учуп барат. Бул бизге башыбызга конгон бак болду. Ошондо бул жерге ашкана ачууга болобу? Болот экен. Эжеке, чынымды айтсам болор болбосун билбеймин. Бирок устатымдын айтуусунча, азыр Бейжиндеги байыркы кароолдордо ачылган тамак жайлардын соодасы жакшы экен. Яыр, азыр Бейжинде үй соодасы саатына өсүүдө. Мен бул үйдү азырынча сатпаймын. Бош турса тура берсин. Анан да баарыбыз биригип батыш тамак жайачалы. Печанын колунан даам таткам. Колу чын эле даамдуу. Анын үстүнө өзү чет элдик. Эбин келтирсек сөзсүз жакшы болуп кетет.
эжеке, ойлоп көрүңүзчү. Кандай айтсак да Петя аты затына жарашкан повар эмеспи? Ушундай чыгар, башкалардын кол астында иштегенден көрө өзү иштегени жакшы эмеспи? Өткөндө эки колум алдыма сыйбай жүрөт дебедиңиз беле? Тамак жайын ассаңыз, жумуш деген ошол эмеспи? Ошону айтам. Чынымды айтсам, Яыр, эгер сен жанында болбогондо Петянын өзүнө тапшырсак, бул сооданын кандай болоруна көзүм жетпейт. Сен өтө бышык жансың. Кыйынга да чыдайсың, чыдамаксың. Анын үстүнө мүңдүр Россияда жашап келген. Зат алып келүү, эшик карап, эшик күзөтүү сыяктуу майда чүйдө жумушка чыдамдуу. Бул сөзүңдү ай. Яыр, менимче бул жумуш болот сыяктуу. Карачы, бул үйгө дагы тигил үйлөргө карачы. Аз дегенде 8-9 үстөл коюуга болот экен. Кези келип бул жер соода сатык болуп баштаса, тар болуп калат го я? Тар болсо эч нерсе болбойт. Бар бир бул үйлөрдү жасап чыгыш керек. Ылайыктап өзгөртсөк болду да. Ошондой чыгар, карагылачы. Бул короого эл киргизсек, ортосуна бир нече үстөл коюуга болот. Жана тигил жакты, ооба, туура. Такыр болбосо үстүнө дагы бир кабат салалы. Асты ашкана, үстү тамак жей турган жер. Керемет. Азыр көз алдымда ушул короодогу саламаттуу ашкананын көрүнүшү келгендей болду. Ашкана. Жок дегенде ресторан сыяктуу тамак жай кылабыз. Туура. Тамак жайды байыркы үлгүдө жасайлы. Орус үлгүсү да болсун. Көргөн жерден Бейжиңдин жана Москванын өзгөчө музыкасы менен тургузушу керек. Ойбой, мунун кандай кыйынчылыгы бар. Карагыла. Бул жерге Чанмиңдин сүрөтүн тартабыз. Ал тигил жерге болсо Кремль сарайынын сүрөтүн тартабыз. Бул жерге чоң капас илебиз. Ичинде сайраган куш болот. Ага сөз үйрөтөмүн. Ханзуша, орусча, эки тилде. Рахмат сизге. Кадамыңызга нур жаасын деп сайрап турат. Кандай экен? Тигил жерге эки эски үлгүдөгү патефондун бирөөсүн коебуз. Патефонду орустардын Тройка, Москва кештери сыяктуу жагымдуулар шаңкылдап турат. Устат, мына буларыңыздын баары замандан калган жакындоо го. Жол көрсөтөйүн. Мен Москвада турганмын. Ошондуктан менин айтканым эсеп болсун. Эски үлгүдөгү патефонду коюунун кереги жок. Россиядан бир нече ырчыны чакырсак болду эмеспи? Айтмакчы, үстүлөрүнө орустардын улуттук үлгүдөгү кийимин, экинчи дүйнөлүк согуштун аскерлеринин кийимин кийсе да болот. Буттарына өттүк кийип, муруттарын чыйрайтып, гармон тартып бийге түшсө кандай керемет десеңизчи. Эгер чыны менен ушундай болсо, Бейжиңдеги башка орус тамак жайлардан ашып чөөрү шексиз. Москвадагыдан да калышпайт. Токтой тур. Ошондо канча акча таба аласың? Россиядан ырчы чакыра тургандай. Бияга, азыр аларды чакыртууга көп акча кетпейт. Бир ырчы күнүнө 40 же 50 юан акча алат. Эл акчасы аз эле да. Ошончо элеби? Андай болсо кымбат эмес экен. Демек, анда чакырса болот турбайбы? Мына менин айтканым болмок чыга. Эч эле жакшамал экен. Макул анда. Ушундай болсун. Эжеке, мына мунун боло турган жумуш. Үй дайын. Петя да айтты. Россияда мыкты повар чакырта албасам да бир нече айда бир нече повар тарбиялап чыга алат элек деп. Эжеке, мага ишениңиз. Устатым бул ишти иштетүүгө чечкен экенсиң. Бул жумушту колго алса болду. Акча таба ала турганына көзү жетти. Иштейли, эмнеге тарткынчыктайбыз? Яыр, билесиңби? Жунгого келгенден кийинки эң зор табышым социалисттик мамлекеттин да базар чарбачылыгында жандандыра ала турганын өз көзүм менен көрмөк болдум. Ойлонуп болдум. Мен да кожоюн болушум керек. Адал эмгегим менен оокат кыламын. Петя, тим эле керсейип кетпе. Баары ойлогондой боло бербейт. Аттиң эжеке. Заводдо көп убакыт иштегендиктен көнүп калган экенсиз. Эч нерсеге көзүңүз жетпейт экен. Ай. Жаш кезиңде мындай эмес элең. Ал кезде менден да кыйын эр жүрөктүү болчусуң. Эсиңдеби?
ооба, моюнга аламын. Азыр чынында андай көп нерсе ойлобоймун. Менимче эки адам өз күчүнө сүйөнүп, карапайым турмуш кечирген эң жакшы. Соодада да иштегим келбейт. Тамак жай ачууну кое туралы. Ягыр, мен да мурун ушундай ойлогомун. Бирок азыр оюмду өзгөрттүм. Кожоюн болгондун эмнеси жаман? Акчабыз болсо эркин жашайбыз. Башкалардын кабагына карабайбыз. Кийин биз дагы Бейжиңден Москвага, Москвадан Бейжиңге учуп бара алабыз. Ошону айтам. Эжеке, Петян сөзүн уктуңузбу? Эми эмнеге экиленесиз? Укпадыңызбы? Сенин оюңча тамак жай ачуу ошончолук оңойбу? Миңдүр, ойлоп көрдүңбү? Тамак жай ачуу үчүн үйдү кооздош керек. Короону да кооздош керек. Үй кагаздарын сатып алуу керек. Керек жарак сатып алабыз. Адам иштетебиз. Буларга да канчалаган акча керектелет. Миңдүр, сага чынымды айтайын. Жанымда 30.000 юан гана бар. Абалым чамалуу. Менде акча жок. Мыңдур. Бул биздин эң чоң кыйынчылыгыбыз. Эжеке, чынымды айтсам, колумда көп акча жок. Мындай болсун. Мен устат менен акылдашып көрөйүн. Ал киши бир амалын тапсын. Мунуң жөн болот экен. Миңдүр, Бяузынын үйүн пайдаланабыз. Эми ал кишиден акча сурасак, ал кишинин берген күндүн өзүндө ойлоп көрдүңбү? Убага келгенде пайданы кандай бөлүшөбүз? Ооба. Аның рас. Мен 100.000 юан таба ала башыма ишенбеймин. Өкүл ата, эмне кыларымды билбей калдым. Багузы кандайча мындай өзгөрүп кетти. Туугандарына дагы кол күчүн бербеген эмнеси? Өзүмдө да бар. Эжекем сүргүн издеген болсо, ал балким макул болуп калат беле. Бул эмне дегениң? Менин айтайын дегеним, сүргү мага эрегишип жүрөт. Баарын атайын жасап атат. Багуз экөөң иштериңди жакшы билем. Экөөң жакын тууган болгонуң менен Багузу сени агасындай сыйлап көргөн жок. Кичине кезиңде кыңк этсең эле сени каралай берчү эле. Бар нерсеге колуң жетмейинче тынбайт элең. Андай эмес. Баарын өз көзүм менен көргөм. Демек, айтчы гана. Атаңдын алдында Багузу сенден баардык жагынан алымдуу көрүнгөн чыгар. Убагында атаңдын ордуна ошол турду. Жумуш бөлүшүндө сен кышкынагыч болдуң. Ал киреери менен боекчу болуп иштеди. Көрдүңбү мына? Дагы сенден да алдыда. Өкүл ата, мындай десеңиз болбойт. Сүргү чынында менден мыкты. Анын салган оюсун көрбөйсүзбү? Жазган жазуулары да меникинен жакшы. Сен негизи ак көңүлсүң. Өкүл ата, мен билем, Лиңзынын иши тууралуу ал мага азыр кекшилденип жүрөт. Булардын баары өтүп кетти. Көңүлүңө алба. Айтканым менен бекер. Мыңдыр. Айтчы гана. Акчаны ошондо кандай табасың? Чынында амалым калбады. Эжекем менен Петянын кубанган жүзүн көргөндө жанымды коерго жер таппай кеттим. Шериктештик курган кезде экөөңдү ээрчип чыккандагы оюм
көп акча таап, жакшы турмуш кечирүү үчүн болчу. Байкасам, Бауыз экөөң келише албайт окшойсуңар. Мен да картайдым. Бул иште аягына чыгарайын. Шияб ата, мен издеп келериңизди билген элем. Агам да оорунду айткан болду го. Бауызы, бул ишти кичине ашырып жибердиңби, кандай? Ошондойбу? Мен кандайча сезбедим. Ата, соода чөйрөсүндөгү иштерди жакшы билесиз. Унутуп калдыңызбы? Өзүңүз айткан элеңиз го. Соода дегениңиз күрөш. Соода сөзсүз пайдага маани бериш керек. Унутуп калбаңыз. Мен ачканым шериктештик, кайыр садага эмес. Мага эч кандай пайдасы жок ишти иштесем болобу? Ооба. Айтканыңдын баары туура. Иштериңде катачылык жок, Бауызы. Бүгүн адамкерчилик жана бейжиндиктердин жугусуну тууралуу сүйлөшпөймүн. Билем, айтсам идеямды өтпөйт. Сен азыр тыйым менен эсептешкен соодагерсиң. Анда соода жайында, соода майданындагы иштер жөнүндө жакшыраак сүйлөшөлү. Макул. Айта бериңиз, кулагым сизде. Бүгүн шериктештик түзүмгө алдыргандагы жарнагер жөнүндө келишимди окуп көр. Эгер жаңылбасам, Мөңдүр экөөбүздүн 70% жарнабыз бар го дейм. Өнөр кесип сооданы акимчилик башкаруу маселесин түзүмгө алганда алдырганбыз. Бул ата кандай? Дагы 400 000 юан түзүмгө алдыруу каржысын мен чыгарганмын. Ошондо ата, сиз эмне жасамаксыз? Эч нерсе жасабаймын. Картайдым. Кайратым кетти. Анын үстүнө Мөңдүр экөөңдүн түрүң бул маани калбаптыр. Бүгүн мен эсептешкени келдим. Мөңдүр экөөбүз чегинебиз. Бул шериктештик сага калсын. Бул ата, агам үчүн жасап отурганыңызды билемин. Бирок эсиңизде болсун, мен да сиздин небереңизмин. Жүрөк канымды бүт убактымды жумшап, шериктештикти ушул абалга жеткиздим. 70%-ын алып кетсеңиз, шериктештик жабылып калбайбы ата? Кел жиребе. Бауызы, мен ошондо жоосунга сыйбаган ишти жасаймынбы? Көңүлүмдөгүн айтсам, шериктештикти азыркыдай жеткизүү чынында оңой эмес. Сен кыйынсың, бышыксың, убадага туруктуусуң, сооданын соодагерисиң. Бирок кээ бир кезде кара ниеттигиң кармап кетет. Адамкерчилигиң аз. Муну сенден көрүүгө болбойт. Азыр заман өзгөрдү. Акча гана чечет. Ата, туура айтасыз. Бул ишти чында ашырып жибердим. Мындай болсо кантет? Мен азыр эле акчаны апама алып барып берейин. Агам экөөңүздөргө ай сайын берип турайын. Болду. Митпей эле кой. Сага айттым го, мааниси жок деп. Бул ата, чындыгында шериктештигимди кыйраткыңыз келип отурабы? Эмнени ойлоп кеттиң? Сөзүмө кулак сал. Жарнаны айткандан башка коюм жок. Башындагы 400 000 юанды бересиң, болду. Экөөбүз эсептешип бүтөбүз. Бул сөз менен айтканда 400 000 юанды гана аласызбы?
Эбелбей турганым мунун. Ошончо көп акчаны кантет дейсиң? Анын үстүнө акчам жетет. 400 000 юанды алып, мыңдырга азыраак беремин. Дагы сенин жүгүң жеңилдеп калсын. Билесиңби? Тер төкмөйүн албаймын. Ар жыл сайын сени менен пайда бөлүшүүгө дитим кайдан чыдасын? Ата, бул Болду. Эч нерсе айтпай эле кой. Мен жолума түшкөндөн кийин кошулуп бир чабарсың. Эсиңде болсун. Мага ишиң түшсө, дагы кол күчүмдү беремин. Ата, сиз менин дайыма камкорумсуз. Баузы, мени Алидага кесиптешим деп билсең, бул таалимимди эсиңден бекем сакта. Эсиңде болсун. Суудан тунук, сүттөн ак бол. Иш бүтүрөрдө адам болуу маанилүү. Муну өз атаң айткан. Ата, кабатыр болбоңуз. Бул сөздү эсимден чыгарган жок. Мыңдыр. Муну алып ал. Өкүл ата, бул эмне кылганыңыз? Алып ал. Бул акчаны сага бергеним болсун. Өкүл ата, акчаны алсам болбойт. Мыңдыр. Мени өкүл ата деп тааныйсың. Акчаны алып ал. Анын үстүнө баарыбыз тапкан акча. Алууга тийишсиң. Бирок бул өтө көп акча экен. Мыңдыр. Сени бала кезиңден абдан жакшы көрчү элем. Сен адалсың, адилеттикти жактайсың. Бирок кээ бир кезде акмаксың. Эч бир өнөрүң да жок. Атаңдын сага жакшы көрбөй турган жери ушул. Мыңдыр, сен да жаш эмессиң. Кечке чейин орунсуз сенделип жүрө берүү ата-энең үчүн камыгамын. Мындан кийин эмне жасайын деген оюң бар? Эми жакшылап ойлон. Бул акчаны беткелде эле жумшай бербе. Энекеңе бергенден калганын өз жаныңды багууга жумша. Мен сага ушунча гана жардам бере алам. Балам. Сага эң акыркы акылымды айтайын. Өкүл ата, айтыңыз кана. Эсиңде болсун. Сен Уаң Мантаңдын уулусуң. Атаңдын алдында жүзүң жарык болсун. Ата, апа, Сuyaka. караңызчы болот бекен? Бейжиндеги байыркы короодо орусча тамак жай ачканын кишини орой болгону менен
болот экен. Болот бекен. Ай, бул ырчы бийчилерди каяктан алып келгенсиңер? Оба апа, баарын Петя алып келип жүрөт. Апа, сиз билбейсиз. Азыр көптөгөн орустар Бейжиңге келип жүрөт. Дагы Россиянын белгилүү ырчылары да Бейжиңге ырырдаганы келди. Билдиңизби? Бул орустардын жүзү биздин шинжаңдыктарга окшоп кетет экен. Ыр менен бийге чебер экен. Эй, бул ырды мурун уккандаймын я. Албетте уккансың. Анага мурун кородошуларды айтып жүрчү эле го. Туура, бул орустардын таанымал ыры, долоно дарагы. Чынында тамак жайга кире калып, орустардын ырын угуп, тамагынан даап татсаң, Москвага, Санкт-Петербургка барып калгандай болот экенсиң, Жеке, оюңуз чынында ишке ашыптыр. Я ыр, О, мен байкаганымда бул коро алды дөңгөлөк, арты 4 бурчу, алды аласа арты бий экен. Квадрат формасында экен. Бул кутта арыган сонун жай экен. ошондойбу? Бул тамак жайыңдын соодасы эми жакшы болот экен. Иши ага, айтканыңыз келсин. Мурун ишенбечү элем. Бүгүндөн баштап ишенимим бекемделди. Баарыңар бар экенсиңер го. Эже, куттуу болсун. Гүлдү чарбагын эшик алдына коюп койдум. Ошондойбу? Баузу, рахмат сага. Баузу, бул тамак жайым сенин аркаңдан ачылды. Бул эмне дегениңиз? Бөлөк адам эмеспиз го. Сизге жардамдашпаганда кимге жардамдашамын? Ошондой чыгар. Мындан кийин конокторумдун баарын ус жерге ээрчитип келемин. Бул жер эми менин ашканам болду. Мага арзандап бербесеңиз келбеймин. Макул. Бул Багузунун колу ачык. Үй бүлөбүздөгүлөрдүн жардамын дегеле аябайт. Ошондой. Ай, болду эми. Небереңди өтө эле мактай бербесеңчи. Яыр, бизди отургузсаңчы. Кана келиңиздер, отуруңуздар. Петя келди. Кебетесиң. Ата апа, мына бул жака отуруп, даамдуу шарабыбыздан татып көрүңүздөр. Кана, жүрүңдөр. Лаушияу, карачы өзүң, бул короодогу үйлөрдүн баардыгын убагында көз жасабадыкпы? Туура айтасың. Бул жердин ээси карт сүрөтчү болчу. Анын да фамилиясы Ваң Шивайшинин шакирти болчу. Туура, бул жактагы үйлөр абдан жакшы эле. Коридору да бар болчу. Анын да бузуп ташташыптыр. Мантаң, көңүлдү такыр оорутпа. Бул да убагында ишикти бузган түр сыяктуу, бул да тарых алга басуунун кажети. Ошондой. Алга баскан жакшы, бирок тигил жактагы имаратка карасаң да Гуаң доорунда салынган абдан жакшы эле го. Бейжиңде мындай курулуштар саналуу гана. Түркүк бирге алга басыптыр. Бирок букаранын мындай ойлошу эки талай. Букаранын ойлонуп жаткан үйлөр өтө тарып кетти. Жазда жамгыр, кышта суук өтүп кетет. Алардын ойлогону тезирээк энсиреген, ары таза секчилерди отуруу. Ошондой. Бир колледжде биздин үй жака белги дегеле салынбаптыр. Биздин үйлөр бузулбай калса, абдан жакшы болбойт беле. Эй, мындай ойлой көрбө. Бул жак биринчи бузулат. Силердин үй экинчи. Келерки жылы бузулат. Кеч күздө. Келерки жылы курулуш башталат. Бул иштен баары бир кутула албайсың. Эй, Какпаш, сен муну билип алган экенсиң да, я? Мен билбей каламынбы? Сен ошол күнү шериктештин келечегин болжоп беремин деген элең. Сенин шериктештигиң дал ушул ишти аткарып, жаңылоо курулушуна катышабы? Кандай болот ошондо? Болду.
Мантаң, сенден ушунча убакыт жашырдым. Чынында жөн болбоду. Сага чынымды айтайын. Иштин жайы ушундай. Ушунча көп курмашты экөөбүз жеп түгөтө албайбыз го? Ата, мындай болгондо элеңчиңдин ат салышканы үйүбүздүн жанындагы жерлерди соода жолу менен өркүндөтүү экенинде. Баузу балам, башка иштер жөнүндө сүйлөшсөк кандай? Эй, сенин алиги сүйлөшкөнүң кандай бикеч? Мамилең жакшы элеби? Көңүлүңгө жакса, убакытты созо бербе? Ата, сиз айткан соода туру менин түшүнүмчө кеңсе имаратын жана соода сарайын салуу сыяктуу иштер го баягы. Мунуңуз өтө чоңтур, курулуш көлөмү арбын. Сөзсүз жалдама чакыруу болушу мүмкүн. Кандай гана кыйын элең. Тамакка отургандан бери башканы коюп, бул сөздү гана айтып жатасың. Сизди жат санабаймын, өз атам сыяктуусуз. Күмөн санап отуруунун кажети канча? Аның рас. Бирок сөзүмө кулак сал. Сага соода жерин бергим келбей жүргөн жок. Бул иш эртеден бери оюмда. Бирок бул жолу кол күчүмдү бере албайт сыяктуумун. Бул ата, кандайча мындай дейсиз? Бул жолу баардык түрдү кошкондо аймактын 10 миллион чарчысынан ашат. 10 канча кабат имараттардын баары азыркы заман үлгүсүндө. Байыркы курулуш аз экен. Шүңүлүң шериктештиги кабышпайт. Шериктештигибиздин көлөмү кичине. Ата, сиз мурункуча ойлоп атасыз. Айтмакчы, келгенден бери шериктештигибиздин азыркы жагдайын тааныштырбадымбы? Токтой туруңуз. Кана? Муну көрүңүзчү, көрүңүз. Макул, көрөйүн. Жарайсың бабузы. 1-ci даража. Ата, көрдүңүзбү? Түзүмгө алдырган каржынын өзү 30 миллион уян. Шериктештигибиз байыркы курулуштарды гана санабайт. Ушунча тез өнүгүп кетеримди ойлоп оптурмун. Эгер шыянганда болгондо такыр мындай иш болмок эмес. Ата, эсиңизде болсун. Мен жунгоодомун. Кандай гана кереметтердин жаралуу мүмкүндүгү бар жердемин. Бабузы, бирок укканым бар. Жунгодо тизмеге алдыруу каржысы шериктештиктин көлөмү дегендин баары көзбоочулук иштетүүгө болот экен. Сен андайга? Ата, бул кандай сөзүңүз? Эмнелерди айтып кеттиңиз? Кичине кезимден атамдын тарбиясын өстүм. Андай ишти жасады деп ойлойсузбу? Болот. Айт, кандай жардамдашам? Ата, мындай эле ушунча көп түрү бар экен. Мага 1-2 берсеңиз эле жетет. Акчаны чоң шериктештер тапсын, мен өзүмө тийиштүүсүн алсам да болот. Акыркы сөзүмдү айтайын. Мага бир түрүн берсеңиз сөзсүз ойдогудай бүтүрөмүн. Ишенем. Бирок мен сага бир канча адамды гана тааныштырып бере аламын. Калганын көрө жатабыз. Акылчы болгон менин да колумдан келери анчалык эмес. Макул, ата, ушул эле жетет. Болду, эми көп сүйлөбөй тамак ич. Болду, мен ичпейм, башым айланып кетти. Кел. Алыңыз. Люсилан, ден соолугум күндөн күнгө алсырап баратат. Айтор, кандай болгон күндө да ушул жерде көз жумсам деймин. Алар үйдү бусам десе да мейли. Көзүм жумулгандан кийин бузулсун. Бул эмне дегениңиз? Кайдагын айтпаңызчы. Сизге айтып коеюн. Бул түрүңүзгө караганда бүгүн эртең кете койбойсуз? Өзүң ойлочу. Кейпим бул. Имаратка көчүп кирсем, демим кысылып өлөт чыгармын. Кабат үйдүн да өзүнчө керемети бар го. Кабатка көчүп кирсек, кышкысын жылуу болот. Мурункудай кечке чейин көмүр менен алышып,
от жагып кара көө болуп жүдөп жүрбөйбүз. Ай, бул кандай сөзүң? Кабат үйгө отургуң келе калдыбы? Эмнеге мынча тез өзгөрө калдың? Көчпөшүмө да амал калган жок сыяктуу. Менин да ушунда отургум келбейт. Бирок бая күнү маалымат башкармасынын башкаруучусу менен сүйлөштүм. Ал мага кошуналарга идеялык тарбия жүргүзүүбүзгө жардамдаш деди. Бул үйлөрдү бузуу жалпы жагдайды эскерип чыгарылган аныктоо болуп, башым көп сандуу букарага пайдалуу экен. Кандай болгон күндө да мурунку кадр болгондон кийин элди баштап өкмөт ишине каршы чыкканым болбойт да. Башкаруучу ушундай дедиби? Демек бул үйлөрдүн бузула турганы чын экен да, Бузат экен. Ооба. Айтчы гана. Бауызы келишти. Башкаруучу, шериктештигиңдин жагдайынан кабарым бар. Жарайт. Ылдың жирин орун басары. Жарайт. Улан кожоюн, бул жолку да сөзсүз келишим келет сиз менен. Кабатыр болбоңуз. Сөзсүз тил табышабыз. Көңүлүңүздөргө жагам. Рахмат сиздерге. Рахмат. Ата, дагы мажаң ойноп келдиңизби? Уттурган акчаңызды кайтарып алдыңызбы? Акырын сүйлө, апаң кайда? Бир күн баш көтөрбөй жумуш жазады. Кечки тамагын да ичкен жок. Ошондойбу? Жер, алдагыңды кое тур. Тамак ичип алчы. Курсагым ачкан жок. Ачпаса да ичип алчы. 2 жумуртка бышырдым. Жер, мага эле айтпадың го. Кандай курулушта долбоорлоп жатасың? Эмне деген көп материал? Хозы, чынымды айтсам, мурун кийин жумуштар колума тийгенде кайратым ташкындап кетет. Бирок бул жолу желпине албадым. Ошондо кандай? Дагы да башчыларыңдын оюнан чыга албай атасың? Долбоордо жаңылык жокпу? Долбоордо жаңылыгы төгөп, бул ушул кесип менен алектенгенден берки курулуш көлөмү менен долбоордун эң чоң бир түрү. Анда эмне маанайың түшүп калган? Ата-энем отурган жерлер бузулат деп уктук эле го. Анчалык ишенбеген элем. Бул жолу долбоорду көрсөм, баардык курулуш ошол аймакта салынат экен. Ошондойбу?